Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, спорт мейкиндиги. Бүгүн Бишкек шаарында Өмүрбек иним менен кичине сейилдеп жүрүп, анан Көкбөрү туурасында, Көкбөрү алкагында акыркы жаңылыктар менен кичине маектешип, баарлашып, элибизге дагы маалымат кылып коелук дедик. Себеп дегенде өзүңүздөр көргөндөй, билгендей, каргашалуу окуядан улам акыркы турнирлерибиз болбой калды. Нооруз турнири Көкбөрү боюнча жана ошондой эле 9 майдагы суроо белгиси менен турат. Ал оюндардан тышкары дагы жакынкы аралыкта эле ошол Россия жергесинде Ростовто бир Көкбөрү боюнча чоң мелдеш болду, оюн болду, же болбосо той болду десек дагы болот. Ошол жака кыргыздын жоон билек, эр жүрөк балбандарыбыз барып келди. Алардын катарында ушул Өмүрбек инибиз дагы. Өмке, Москвадагы болгон командировкаңарбы, иш чараңарбы, кандайча болду, каяка барып келдиңер, кененирээк мындай бизге да маалымат берип койчу. Себеп дегенде интернеттен эле үзүндүлөрүн көрүп калдык да, силердин салым салып атканыңарды эле. Ассаламу алейкум. Москвага Дүйшен деген байке чакырды. Ошол байке чакырып ошол аркылуу барып калдык. Уулуна баталуу той өткөрүптүр. Кыргызстандан ушундай инилерим келип берсе деп чакырган экен. Мен айылда бир байке менен барып келдим. Таластан. Оштон Манас байке менен Байыш байке барды. Ошо аламан улак өткөрүп, элдин алдына чыгарып, Манас байке экөөсү ат мингизип, аттап турлады. Сый көрсөтүп. Аттагы белекке берилди, э? Ооба. Ата Дүйшөн байкенин тарабынан белекке берилди бизге. Атайын ушул Таластан мен чакырып, Оштон Манас байкени чакырып, экөөсү эки ат мингизди. Сенин аргымак имгизип аткан боюнча, же болбосо аргымак канчанчы мындай белек болду? Аргымак 4-5 болуп окшойт. Аргымак атканыма. Ат мингизүү боюнча. Ат мингизүү боюнча. Ал мекендештерибиз мындай өздөрү Москвада иштейт бекен? Же ошол Ростовтобу? Ошо Ростов на Дону деген жерде иштешет экен. Өздөрү мигрант болуп жүрсө дагы ал жакта кыргыздар аябай эле ынтымагы бекем экен да. Ошол бир 5000-6000дей кыргыз бар экен ал жакта. Өзүнчө эле бир чоң айыл экен да. Өзүнчө эле неме да. Бишкекте болгон эле жерде бүт эле кыргыздар да. Көкбөрү ал жакта кандай өнүккөн экен? Мекендештерибиз кандай өркүндөтүп атыптыр, дүңгүрөтүп атыптыр? Өзүңөр көрүп, мындай баа берип, ушунча алыс жерден барганайын, ушул агаларыбызга же мекендештерибизге Алла таалам ыраазы болсун дейт эле. Сонун болуп атыптыр деген бир ой пикирде, көз карашта келдиңер да, аргымакты мингенден кийин, бардыгын көргөндөн кийин. Ооба, андай көптөрдүн эле колунан келбейт экен. Бирок жанагы башка жерде Көкбөрү өтүп атса, дүңгүрөп Өзбекстандан да улакчылар келди, Тажикстандан да келди улакчыларчы. Кыргыздын ошондой Көкбөрүсүн ошол жакта өткөрүп аткан кыргыз байкелер баары бир таң калып эле келдик. Ушундай да бул жакта да бар экен депчи. Казакстандан да барды окшойт, э? Жок, Казакстандан барган жок. Коңшу өлкөлөрдөн да чакырган экен. Байге фонду да жөн болгон жок окшойт. Ушунча баягы чоң той өткөрүп аткандан кийинчи канча мамлекетти чакырып? Байге фонду бир 2 миллиондой болду окшойт. 2 миллион сомдой. Ар бир салымы 100 миң, 50 миңден болуп атты. Сен өзүң канча салым таштадың? Анан формат кандай форматта өттү? Формат аламан форматында өттү. Ош тарапта аламан чабышат го. Ооба. Ошондой форматта өттү. Теге менен. Башы торпок менен башталды. 10-15 салымдай торпок болду. Анан ортосунда 5-6 салым теке болду. Теке такымдап чаптык текени. Ошол текеден Кудай насип кылып мен бир салым таштап кеттим. Канча ат чогулду? Бир 250-300 ат болду. Москва жергесинде биринчи жолу ушундай чоң оюн болуптур да. Россия жергесинде. 200-300 ат болду. Анын баардыгы ошол биздин кыргыз мекендештердин аттары. Ооба. Өздөрү баккан. Мекендештердин аттары. Ошол жерде эле 150дей ат бар окшойт.
Ростов на Донуда. Москвадан дагы бир 100дөн ашык ат келди да. Москва менен экөөнүн аралыгы эки шаардыкка канча километр экен? Эки шаардын ортосу 1100 километр экен. Москвадан ошол 1100 километрге ат салып келиштиби? Ооба, бир 100 ат жүктөшүп келишти Москвадан. Ал Москвадан келген улакчылар кандай улакчылар экен? Москвадан келген ошо Аламан тарткан улакчылар. Деле Аламан чаап жүргөн улакчылар экен. Ошо Москванын өзүндө да Алама чабышат экен да. Ошондой эле форматта. Ошондой эле форматта. Ал балдар да күчтүү балдар, жөн эмес. Ооба, байген көбүнө эле ошол жактан келгендер алып кетишти окшойт. Москвадан келгендерби? Келип кеткен. Ошол жака чапкан эмелердин баарын Ошол чыгарып кетти окшойт ошол жактанчы. жакшы даярданып барыш. Жакшы даярданып. Ооба, жакшы даярданып барды десек болот. Себеп дегенде ошол Москвадагы биздин кыргыз мекендештер бизден атайын ошол Аламан улака деп эки өңдүү спортивкалардан алышкан. Өмкөн кийип тургандай дагы бир көгүнөн ошолорду да кийип жүрдү болуш керек ошол жерде чабышып. Москвадан келишкен улакчылар кийип жүрүштү. Ушундай мен азыр кийип турган өңдөн Спортивкаларда. Жакшы даярдыкта барыптыр демек алар. Ооба, аябай жакшы даярдыкташыптыр. Жанагы сен чапкан атта кандай экен? Күлүк аргымага окшойт, жананча 200-300 аттын ичинен бир сурулуп чыкты да. Мен чапкан ат күлүк экен. Ошол жерде байгеге салат экен да, өздөрүнчөчү. Байге кылышат экен. Ошондой күлүктүн арасынан биринчи жүрөт экен да, постоянно биринчи чыгат экен. Ал да Москвада ошо Надану шаарында Өмүрбек деген байкеники экен ал да. Сен атыңа окшош турбайбы, тиги Көкбөрүгө барыңарды чакырган байке ошол аргымакты имгизип атат, туурабы? Ооба, Дүйшөн байке. Дүйшөн байке. Дүйшөн байке миңгизди. Дүйшөн байкеге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай Кыргызстандан өзү Россияда мигрант болуп жүрсө да Кыргызстандан балдар чакырып ат миңгизип ошол байкеге рахмат айтабыз. Кадырлап, сыйлап, урматтап турабы? Ал байкени азыр бүтүндөй кыргыз эли жакшы көрүп калды деп ойлойм. Сыйлап, Сыйлап ушундай жактан чакырып, бир эле тараптан эмес, эки тараптан тең балдар чакырып. Тиги бир эле Аламандын жигиттери эмес, беркиндей биздин баягы официалдуу түрдө бекитилген улагыбыз менен дагычы. Жалпы канча күн жүрүп келдиңер? Бир 6-7 күн жүрдүк. Аябай сый көрдүк. Аябай сыйлашты. Баягы баатырды атын алыстан уксаң 1000 киши, жанына келсең 1 киши дейт. Анан Россияда мекендештерибиз мындай Монтип, Сенековстой же Кыргызстанда жүргөндөгүдөй улакчылар менен бири-бири менен аралашып, карлашып жүрбөйт да. Анан силер дагы ушул жактан Кыргызстандан ат артып барып аткандан кийин аларга да бир дем күч, бир кубаныч болсо керек силердин бир барганыңар. Сен айткандай коноктон колуңар бошободу окшойт, коноктон анан кийин немеден сүрөткө түшүү боюнча Инстаграмдын баары эле отметка болуп кетиптир го. Кыргызстандан барган улакчылар менен. Ооба. Жактан улак чапкандар да силерди келет деп ойлогон эмеспиз деп айтып калышты. Ошо сый көрдүк аябай. Баргандан баштап тынбай эле күнүгө сыйдын үстүндө жүрдүк. Аябай сыйлашты. Ошо мекендештерге да Алла ыраазы болсун. Барганда сыйлап коноктошту. Тигил жакта канча күн жүрдүңөр? Ростовдо? Ростовдо ошо 6-7 күн жүрдүк. Улак канча күн болду? 2 күн болду. 2 күн тең чаптыңар. 12 14 болду. Силердин үчүндө атайын аттардын мыктысын даярдап койгон. Ошол жерде. Мындай чабып көрдүңөрбү же сен буну силер чабасыңар же? Биринчи күнү ошо аттарды бизде чабып көрдүк да, анан мыктыларын да эртесинде чаптык да. Ошолорду дагы. Анан кайра Москвага дагы барып келдиң окшойт, Москвага дагы азыр аэропорт Надануда, Ростов Надануда аэропорт убакытча иштебей жабык экен да. Москвага келип анан аэропортко самолет менен чыгаттык да. Бияка Ооба. кайра учуп келдиңер. Ооба. Кандай сезимдер болду, кандай кубанычтар болду? Ал жакта биздин мекенден алыс жүргөн кыргыз мекендештерибиз кандай бир жашоодо экен? Ийгиликтери? Ал жакта биздин мекендештер Кыргызстандагыдай жашагандай эле жашашат экен. Кыргызстандагыдай эле гүлдөп төрттүрбү бардыгын?
Ростов Надануда жүргөндө, Россияда жүргөндөй мындай чувство болбойт экен да. Кыргызстанда жүргөндөй эле. Кыргызда. кичине дем күйүүчү бир кубат алып келдиңби? Ооба, ушинтип сыйлап чакырганында аябай эле ыраазы болдук. Ушундай жерге, ушундай алыс жерге чакырып бизди Кыргызстандан эки эле баланы чакырыптыр. Ошонун бири болгонума аябай кубандым да, аябай кубанычтуу болдум. Анан аргымакты калтырдыңар. Аргымактар буюрса жолдо келе атат. Же жолдо келе атабы же мындай ачык айтчы же акчасын алдыңарбы? Жок, жолдо келе атат. Келе атат. Канат экенин билбейм, бирок меники жолдо келе атат да. Машалла. Тиги калтырбай эле салып жүргөн экен. Ооба. Милдеттемесинде тиги байкелер өздөрү алды. Жолдун милдеттемесин өзү салдык. Aa. Тигил жерден мингискенден кийин. Азыр буюрса жолдо келе атат, эртеңдерден келип калса керек. Өзүң ат кылат кезиңде. Ооба, буюрса. Ошо Дүйшөн байкеден эстелик кылып минип жүрөсүң. Машалла, жакшы болуптур. Анан Өмүрбек буюрса мынакей алдыдагы 9 май чемпионат болот деп атат. Эми силер көкбөрүчүлөр федерация менен, жетекчилик менен тыгыз байланыштасыңар, силерге кабардар кылып турат. Алдын ала кичине кырын чыгарып, жаңылыкын айтып турат дегендейчи, даярданабызчы, жана башка дегендейчи. Алдыда могул Кыргызстандын болбой калган чемпионаттары качан болот? Кандай маалымат барбы жокпу? Ал жөнүндө маалыматыбыз жок. Белгисиз бирок. Достор, ошол кичине болсо да сиздерге маалымат, көкбөрү болбосо да көкбөрүчүлөрүбүздү көргөн жеринен ушинтип маекке тартып, анча-мынча кабардар кылып турайлы. Сиздердин алдыңыздарда, назарыңыздарда Кыргыздын көрүнүктүү, сыймыктуу, беделдүү балбан жигиттеринин бири Өмүрбек Эсен уулу болду. Өтө скромный жигит, көрдүңүздөр. Камерага келгенде мындай аябай эле скромный болуп кетет. Мүмкүн ийгилик сага. Ар дайым ат үстүндө аман болуп, могу билегиңден күч тайбасын. Кыргыздын ар намысына жараган мыкты уулу жигиттерден болуңуздар.